жону жеңген кыргыз элдин урпактары. Мамлекеттик тил бул биздин кылым карыткан эне тилибиз. Кыргыз тили көптөгөн жылдарды басып өтүп, ооздон оозго өтүп, азыркы мундарга жетип олтурат. Нечен кылым карытса да, өзүнчө мамлекеттүүлүккө ээ болуп мыйзамдаштырылганына аз эле убакыт болду. Ошентсе да, бул биз үчүн эбегейсиз чоң сыймык. 1989 жылдын 23 сентябрында мамлекеттик тил жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы кабыл алынган. Бул күн бүткүл кыргыз эли жана мамлекет үчүн абдан маанилүү күндөрдүн бири болуп калды. Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов айткандай, тил улуттун кубанса кубанычы, кайгырса кайгысы жана акыл эси. Тилсиз улут болбойт. Ал эми улуу поэт-драматург Алыкул Осмонов айткандай, бирге жүрөм, эне тилди кадырлайм, бул тил менен сүйлөйм, иштейм, ырырдайм. Башка тилди жандай жакшы көрсөм да, эне тилди сүйгөнүмдөн жаңылбайм демекчи, мен кыргыз тилим, кыргыз элим жана ата журтубуз кыргыз жери менен сыймыктанам.